баш сөөк булчуңдары бошогондо төмөндөп салбырайт дагы курсак бүлүктөгү органдар төмөндөй баштайт. Эң төмөндө жайгашкан орган жатын болгондуктан жатын төмөндөй, жатын кынга жакын жайгашкан орган. Кындан чыгып калган учурлар кездешет. Жатын төмөндөсө өз алдынча көтөрүлүп кетпейт. Мына ушундай болуп жатын улам төмөндөй берет дагы. 4-стадия деген мына ушул бара мына ушул абалга келет. Ушул абалда дагы жыйынтык көрүп атышат. Аллага шүгүр, бизге келген айылдар. Дагы жүрө берсеңиз ушундай абалга келет. Ал эми интим гимнастиканы туура жасасаңыз жатыныңыз көтөрүлүп, аны менен бирге жыныс кынынын булчуңдары кадимкидей бекемделет, кыз абалына кайрадан келесиздер. Жогоруда айтып өткөндөй, жыныс кынында сөөк жок. Мына бул сөөк булчуңдары аркылуу башкарылат. Ошондуктан өтө кылдат жасоо керек. Жыныс кыны бош болсо, демек жыныс кынынын ичинде жайгашкан эрогендик зонанын булчуңдары бошоп кетет. Мына бул клитордун булчуңдары дагы бошоп кетет. Ал эми интим гимнастика жасоо менен бул проблемалардан арыласыз.